Саламатсыздарбы ардактуу көрүүчүлөр, Супер KG порталы Ордолу Ош шаарында. Мен бүгүн сүйүктүү тарыхый шаарыбыздын кала башчысы Алмаз Мамбетов менен маектешмекчимин. Саламатсызбы Алмаз Ишембекович. Супер KG порталы Ордолу Ош катайын иш сапар менен келди. Ушунча келгенден кийин сиз менен маектешпей кетүү мүмкүн эмес эле. Айтсаңыз, бүгүнкү маекти кандай суроолордон баштайлы? Эми албетте ушул биздин шаарыбызда, Ош шаарыбызда ушу болуп аткан өзгөрүүлөр, ушул мына президентибиздин саясаты ушул мындай бир өзгөрүү, жаңыртуу киргизип, ушул мына акыркы убакта көп мындай бир чоң событиялар өтүп атат. Бул шаардын деңгээлинде эмес, мамлекеттин деңгээлинде. Мына азыр алып келсек, ушул мамлекеттик кызматкерлердин маяналары көбөйүп атат. Чын айтканда эми мурда мындай ушунча эсе көбөйчү эмес да. Азыр ушул биз дагы сүйүнгөнүбүз, ушул биз да муниципалитетибиздин маянабызды көтөрүп, анан мындай жакшы билимдүү балдар келе баштаганы мени абдан сүйүндүрүп атат да. Жакшы, негизи шаардын артыкчылыктары же кемчиликтери сырттан келген адамга даана байкалат да. Мени таң калтырганы бул шаардын тазалыгы. Негизи мэрия баягы күн түн дебей жакшы иштеп жатса керек. Тазалык жаатында. Тазалык жагын айта кетсек туура, мен деле кошулуп кетем. Шаарыбыз абдан таза болбосо да, бирок таза шаарлардын бири да. Эң таза шаарлардын бири деп айтсам болот. Бул жерде эми баягы биздин ушул тазалык ишкананын жетекчилиги, тазалыкта иштеп аткан кызматкерлердин мындай өзүнүн жумушка болгон мамилеси да. Анан эми шаардыктар, шаарыбызда жашап аткан жарандарыбыз дагы ушул өзүнүн тегерек четин мындай таза кармашат да. Ошондуктан ушул бул жетишкендик жеке эле ушу биздин тазалык ишканандык эмес, бул ушу элдин дагы, шаарыбыздын жашоочуларынын дагы мындай жетишкендиги. Анан эми биз дагы ушул тазалык боюнча абдан акыркы убакта көп мындай өзгөрүүлөр, жаңылануулар, жакшы жаңылыктар киргизип атабыз биз дагы. Мына жакын арада эле ушул тазалык ишканабыздын жаңы имараттын ремонтун толук өткөрүп чыктык. Азыр ушул тазалык ишканабызда кызматкерлер үчүн атайын ашканасы салынып берди, футболдук аянтчасы салынды, машинелерди, унааларды, таштанып ташкан унааларды дезинфекция кылуучу жана жуучу мойкаларды ачып бердик, жылуу бокстарды коюп бердик. Бул ошол кызматкерлердин дагы өзүнүн мындай бир жакшы шарт түзүп берүүнүн эң биринчи максатын коюп атабыз да. Анан албетте маянасын көтөрүп бердик. Сиз мэр болуп келгениңизге 1 жылдын жүзү болду да, анан убакыт баягы тез эле өтүп кеткен сыяктуу болду. Сизге бул нерсе сезилдиби? Туура айтасыз, убакыт абдан батып өтүп кетип атат. 1 жыл кече эле келгендей болгон, бирок билинбей 1 жыл өтүп кетти да. Ошо 1 жылдын ичинде биз дагы ошол, мен дагы ошол келип, эң мындай бир шаардын чоң көйгөйлөрүн биринчи мындай бир планга коюп, ошондой иштерибизди өзүбүздүн дагы программабызды калып алдык. Бул ошол келечекке татыктуу шаар деп. Ошол жерге ошол эң негизги мындай бир чоң стратегиялык бир маанидеги приоритеттүү бир проекттердин башына койдук. Бул ушул эң биринчиден бул шаарыбызда таза суу программасы, ошол таза суубуздун мындай бир проблемасы бар да. Жакын арада 12 августта ушул таза сууну чечүү боюнча ушул тендер жарыяланды. Бул ошол Азия өнүктүрүү банкынын гранттан келип аткан каражат болчу. Азыр эми ошол сентябрларда, ушул сентябрдын аяк черлеринде ушул тендерлердин ачылышын болуп, анан ушул бир жакшы компаниялардан тандап, ошол суу маселесин мына кечки күз маалында уже чечип баштайбыз. Сиз негизи эле ошол мэр болуп келердин алдында эле суу маселесин биринчи орунга койгонсуз да. Анан азыр жалпылап айтканда бул канчалык деңгээлде чечилди пайыздык өлчөм менен? Эми бизге мен келгенден бери мына туура документтерди, иш кагаздарын даярдаганга 1 жыл убакыт кетти. Бул проект 2016 жылдан бери келаткан проект болчу.
Бирок ушу тилекке каршы мен билбейм эмне үчүн бул буга чейин жылбай аткан. Бирок ушул биз муну келери менен ушул август 2021 жылдын августунан баштап ушул иштеп баштадык. Ушул туура 1 жыл кетти. Ушул азыр АБР менен бардык маселелердин баарын чечишип алдык. Мына азыр мен айткандай тендерге чыгардык уже. Тендерге чыгардык. Эми ушул кечки күздө баштап, ушул эмки жылы суу маселесин чечүүнүн жолун биз ушул проектсин реализация кылабыз да уже. Баягы 1000 метрлик суу түтүкчөсүнүн 2,4 километрин тартабыз. Ошол жана Коктудан ошол жана сел жаан жаап атканда ошол булганган сууну труба аркылуу алып өтөлү деген. Анан бул дагы бизге жакшы болуп калды. Анткени ушул кышында суу азайган убакта ак бурабызда биз ошондо суунун жанагы түтүкчөлөрүн өткөрүү жана конструкциясын салуусун максаттап жатабыз. Сиз буга чейин балыкчы шаарында дагы 5 жыл мэр болуп иштедиңиз да? 3 жыл. Анан балыкчыга салыштырмалуу Ош бул интернационалдуу шаар болуп саналат, көп улуттар жашаган. Баягы кандай айырмачылыктар бар экен негизги? Эми туура Ош көп улуттуу шаар. Баягы бул жерде баарыбыз шаардын жарандарыбыз, улутуна карабай. Бирок ушул шаарыбызда мен да ушул улуттар бизде Ассамблея народов Кыргызстана деген ушул шаарыбызда өкүлчүлүгү бар. Биз ошолор менен дагы иш алып барабыз. Алар менен да мен официалдуу турдо бир жолу жолуктум. Андан кийин ошол биз чоң-чоң майрамдарда ушул чогуу бир мындай элге концерттик программаларды ошол ар кайсы улуттардын ырлары, бийлери, андан тышкары биз ушул улуттук ар бир улуттун улуттук тамактарын ошондой бир көргөзмөлөрдү өткөрүп турабыз. Эми ушул биздин жеке эле Ош шаары эмес, ушул Кыргызстаныбыз ушундай көп улуттуу мамлекеттерден түзөт. Көп улуттуу элдерден. Ошо баарыбыз бирдикте, мындай бир биримдикте ушул ишти да алып барып атабыз. Ошондой эле ушул бардык улуттар ушул шаардын мындай бир көйгөйлөрүнө, шаардын бир чоң-чоң майрамдарында өздөрүнүн салымын кошуп катышып, ушундай бир чогуу иштерди алып барып атабыз да. Сиз Ошко жаңы мэр болуп шайланып келгенде баягы климат жагынан же башка жактан бир кыйналган учурларыңыз болдубу башында? Эми албетте, баягы 1-2 ай адаптация болдум. Бирок андан кийин бат эле көнүп кеттим. Эми Ош эми чет мамлекет эмес да. Баарыбыз бир тилде, тамагыбыз ошол эле тамак. Эми, конечно, өзгөчөлүгү бар. Бул жерде ошол эми жайкысын кичине ысыгыраак болуп атат, бирок эми көнөт экенсиң да ага делечи. Негизи үй бүлөңүз менен бияктасыз же үй бүлөңүз Бишкектеби? Үй бүлөм келип кетип турушат. Кээде биякта болушат, кээде ушул Ошто болуп турат. Сиз өзүңүз Бишкекке көп каттап турасызбы же көбүнчө бияктабы? Эми Бишкекке баягы командировка болуп калат. Бишкекке ушул чогулуштарга чакырып калышат. Бирок эми азыр мурункудагыдай эмес, азыр эми баягы видеоконференц связь деген бар ВКС менен, азыр жаңы эле ушул ВКС менен министрлер кабинетинин төрагасынын жетекчилигинин астында ушул өкмөттүн жыйыны өттү. Азыр эми мындай жаңы заманбап цифровизация деп атабыз. Мына ошонун алкагында көп маселелерди мындай азыр барып отурбай эле ушул ВКС аркылуу, WhatsApp бар, видео звонок деген бар. Ошону менен мына цифровизацияны жылдырып биз дагы ошондой көп нерселерди ушул өзүбүздүн мэрияга да киргизип атабыз. Ушул мындан ары ушу цифровизацияга өтүп кете турган болсом, ушул бизде азыр ушул санариптик аймак, e-кызмат деген документти, ушу электрондук документ оборот, ушул азыр каттарыбызды дагы мурдагыдай бияктан почтага салып, жеткиче ушу убакыт кетчи, азыр болсо мына бат ушул интернет аркылуу салып, мындай оперативный иштөө мүмкүнчүлүк болуп атат да.
Мен буга чейин дагы Ош шаарына келип кетип турчумун да. Анан шаардагы болгондагы өзгөрүүлөрдү байкадым. Тротуарлар оңдолгон экен. Бирок бул жерде 3 күн болдук. Ошол 3 күндүн ичинде ушу тыгын маселеси бизге унаалардын тыгыны бир тоскоолдук жаратты да. Бул жаатта бир өзгөрүү боюнча бир пландар барбы? Эми тыгындар боюнча биз практически ай сайын карап атабыз да, мониторинг кылып атабыз. Биз ушу келгенде кайсы көчөлөрдү кеңейтсек болот деп бир сыйра мониторинг кылып чыктык. Кайсы көчөлөргө баягы жашыл светти, светофордукун оң жакты көздөй ошол дайыма күйгүзүп, ошол бул жерде патрулдук милиция менен кошо иштеп атабыз. Ошондой бир жаңы бир нерселерди киргизип, андан тышкары ошол биз светофорлордун иштешин өзгөртүп атабыз. Ошол биз ошол ар бир перекресткте ошо мониторинг жүргүзүп, андан кийин баягы специалисттер өздөрүнүн сунуштарын берип атышат да, бул жерди мындай кылсаңар болот, бул жерин тигиндей кылсаңар болот деп. Бул жерге биз ошол республикалык ГАИден дагы, патрулдук милициядан дагы кызматкерлер, ошондой атайын кызматкерлер бар экен, ошолорду да чакырганбыз. Алар дагы бизге жардам берип атат. Эми мындай тарыхый Ош шаары ошол мындай жолдор ичке болуп башынан бери ушундай проект болуп калган да. Эми албетте баягы кеңейтсек болот. Бирок бул жерде ошол чоң маселе бул ошол снос компенсация маселелери бар да. Анан эми дагы бир экинчи жагы болсо, биз ушул жана эстакадаларды, развязкаларды башташыбыз керек. Мен ойлойм, бул эгер азыр мына ушундай темп менен мамлекетибиз өнүгүп, бюджетибиз көбөйүп, мына быйыл бизге ушул республикалык бюджеттен дагы ушул 500 миллион каражат, буга чейин мындай каражат берилчү эмес, ашып кетсе 100 миллион тегерегинде берилчү да. Быйыл ушул мына бизге президент тарабынан, министрлер комитетинин төрагасы тарабынан ушул баягы жергиликтүү бюджетке мындай бир жардам катары 500 миллион сом акча келип, ошол азыр как раз ошол тротуарларды дагы ошол акча каражат менен салып атабыз да. Тротуарлардын салып атканын себеби эми ушул мен былтыр шаарга келгенде ушул Ош шаарда тротуарлар проблема экенин, бул мындай жаңы көз караш менен мындай жаңы адам келгенде бул сразу көзгө көрүнөт экен да. Ушу тротуарлардын жетишпездиги, тротуарлардын жоктугу, тротуарларга жанагындай объекттердин чыгып кетиши. Бул абдан жаман көрүнөт экен, мындай сырттан келген адамгачы. Анан үстүнө мына азыр пандемиядан кийин ушул абдан көп биздин жарандарыбыз мындай жөө басканды каалап атышат да, ден соолукка пайда экенин түшүнүп атышат. Ошон үчүн биз муну токтотпойбуз. Тротуарларды быйыл ошо тамашалап тротуарлар жылы деп койгонбуз. Бирок ушул тротуарларды биз абдан көп тротуарлар жасалып атат. Бул эмки жылы да иш уланат. Андан тышкары ошо биз жанагы биздин эми шаарыбыздагы мындай абдан жашыл шаар. Анан ушул сугат маселелерин дагы, арыктарды дагы оңдоп жүздөй иштерин дагы эмки жылы пландап атабыз. Эми андан тышкары ошол биз мына жакын арада өзүбүз жол техникаларын сатып алдык. Азыр ушул биз эмки жылга пландап атабыз. Ушул бир чоң көчөлөрүбүздү өзүбүздүн күчүбүз менен ремонт жасайдык деп. Баягы тыштан каражат күтпөй, грант күтпөй, ушул өзүбүздүн күчүбүз менен жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Негизи мен бул маек атайын даярданып, мурунку берген интервьюларыңызды көрүп, андагы комментарийлерди дагы окуп чыктым да. Андан кийин бир жаран жазган экен, бул Оштогу базарды сыртка көчүрүп берсеңиз, сиз баягы тарыхта калат элеңиз дегендейчи. Анан бул базардын шаардагы кыймылга болгон тоскоолдугу канчалык деңгээлде? Туура маселе бул шаарыбыздагы базарлар, чын айтканда биз азыр мунун үстүндө иштеп жатабыз. Азыр ушул бир жерде трансформациясын даярдап атабыз, ошо өкмөткө сунуштап. Ошол жерге 24 гектар жерибизге ушул базарды чыгара алып атабыз да. Эми ал жерге дагы базар элди шаардын ичинен чыгарыш үчүн биринчи ошол жерге шарт түзүп бериш керек. Көчөгө чыштап салган бул туура эмес. Бул жерден чыгып кеткиле, биз бул жерди оңдойбуз, бул жерди баягы жол кылабыз, тротуар кылабыз же парк кылабыз деп туруп чыгарып салган бул мындай бир адамгерчиликке жатпайт. Ошон үчүн биз 24 гектар жерде азыр трансформациянын маселесин чечип атабыз өкмөт менен. Ошол жерге биз чоң базарды мындай бир
кийим саткан өзүнчө, тамак ашын саткан өзүнчө, баягы строй материал саткан өзүнчө кылып бөлүп, анан ошол жерге автоунаа токтотчу жайы менен ошол кышкысын жылуу кылып, жайкысындай бир муздагыраак кылып, ошо элге жарык болуп, элге шарт түзүп берген бир проекттин үстүндө иштеп атабыз. Муну биз эми ушул жакын арада проектini сунуштайбыз. Анан эски турган базарларды эми кээ бирөөнү туура алыш керек. Бирок кээ бир жерлерди биз мындай бир атайын туристтерге ылайыктуу кылып бир жөө баскан бир ошол жерде мындай бир биздин жер жемиштерибиз, жанагындай сухофрукты деп коебуз, ошолорду алып келип, ошол жерге мындай бир татынакай тизип, анан ошол жерге жанагындай биздин кол өнөрчүлөрдү отургузуп, ошол жерден өздөрүнүн сувенирлерин чыгарып сатканга, ошол жерден жасап бергенге мүмкүнчүлүк кылып, мындай бир жакшы бир алия жасап, ошол жерге бир мындай бир накта туристтерге ылайыкташтырылган жакшы базар жасайбыз да кээ бир жерлерге. Негизи Ош шаары бул туристтик шаар болуп эсептелинет да. Анан жакында угуп калдым, ошо Мээрим паркына ошо Туркиянын талаптарына ылайык бир өзгөчө эс алуучу жай курулат деп. Эми ал Туркия талаптары дегенибиз биз ошол Турцияда ушул мини Турция деген бир проект бар да, парк. Ал да ошо парк, ошол жерде баягы Турцияда эмне мындай бир эмне бир имараттар баягы дүйнө жүзүнө белгилүү, анан баягы туристтер каяка бара турган жерлерди ошондой бир макеттери бар парк бар да. Ошол жерден баарын көрсө болот. Биз дагы ошол оюбузда ошондой бар. Ошол мындай мини Кыргызстан кылып, ошол жерге көлүбүз кайсы жерде, көлүбүздө эмне бар, Ош областында эмне бар, каяка барып келсе болот турист, шаарыбызда эмне бар, ошол жерде Сулайман тообузду кичинекей макетин жасап, ошол жерге жана өзгөндөгү мунарабызды, мисалы, Токмоктогу бурана, ошондой бир нерселерди баягы турист бияка келгенде дагы ошол ага жалгыз эле шаар эмес, уже башка областтарда кызыктыра алып атабыз да. Ал бүгүн шаарга келип ошол нерсени көрсө, ал эртең башка дагы областтын башка бир жакшы жерине баргысы келет да. Анан жакын арада ошо биз Турциядан ошол специалисттердин сураганбыз. Ошолор келип өздөрүнүн баягы оюн айтып, андан кийин биз ушуну иш жүзүнө уже реализациясын баштайбыз. Негизи Ош шаары бул дүйүм тамактарга, өзгөчө даамдарга бай шаар да. Анан сиз өз алдынча чыгып, самсы жеп же майда манты жеген учурлар болобу? Же ар дайым эле коштоочулар менен жүрөсүзбү? Дайыма өзүм жүрөм. Өзүңүз жүрөсүз? Өзүм жүрөм, өзүм барам. Ошол жакшы мындай чын айтканда шаарыбызда мындай жөнөкөй жерлерде тамак даамдуу болот да. Канчалык жөнөкөй жер болсо, эми баягы түшүнөм, айтышым мүмкүн, эми бул жерде антисанитария жок, эми баарыбыз эле жеп жүрөбүз. Баарыбыз аман эсенбиз, отравление болгон жокпуз, шүгүр. Ошондой жерлерге барып, самсы, Оштун самсысына айтканда тең эле турган Кыргызстанда жер жок. Даже Бишкекте самсы окшошпойт, Ошто жасалгандай самсы. Анан баягы кулинарный туризм деген бар. Бул дагы ошол именно чет өлкөлүктөргө ушундай бир биздин тамактарыбыз да кызыктуу болот да. Анан туризмге биз көңүл буруп атканыбыз себеби ушул туризм бул услуга да. Туризм менен чет мамлекеттерде, мисалы Турцияны деле алсак, туризм бул ВВПнын абдан көп процентин ошол жер мамлекетти бага турган бир тармактын бири да. Ошо башта тамак аш тууралуу сөз кылып калдык. Анан шаар тургундары тамашалап айтып коет экен да, мэр Ошко келгенден кийин оңолду депчи, баягы толду дегендей. Буга сиздин пикириңиз кандай? Эми весим ошол эле ойдон. Может быть, самсы таттуу болсо эми жейсиң да. Может, действительно кичине бир аз вес алып калганмын, бирок өзүм баягы жүргөн дененин конституциясы ушундай да, бир калыпта турам. Негизи сүрдүүсүз да, муздак камдуусуз. Сиз кабинетке кирип келгенде дагы мен дагы бир сыра сүрдөп кеттим да. Бул кызматтын талабы же кандай?
Мен кызмат мындай мамлекеттик кызматта ошол 2000 жылдардан бери жүрөм. 20 жылдан ашты. Ошо университетти бүткөндөн кийин эле ошо Тышкы иштер министрлигинде баштагам, бирок балким мага ал сезилбейт, бирок мен өзүм ушу жүрүш турушум турган басканым, может быть, элге мындай бир ошондой көрүнүп атсам, бирок азыр сиз менен сүйлөшүп отурабыз. Нормально эле сүйлөшүп атпайбызбы? Жылмайып, күлүп. Эми албетте кызматкер деле мэр болгондон кийин кичине серьезныйраак болуш керек да. Кээде ар кандай сын пикирлерге, тузактарга да кабылып калган учурларыңыз болот. Мындай абалдан кантип чыгасыз? Эми биз иш менен көргөзүп атабыз да. Келдик, конечно, албетте баары жаңы келгенде деле карайт да, жетекчи бул эмне кылат, эмнеге жетишет, эмне иш кылып алып барат, кандай иш алып барат депчи. Анан ушул биз деле, мен деле ушул чын айтканда пиарды көп мындай жакшы көрбөйм да, жактырбайм. Анан иш менен көргөзүш керек. Баягы эл көрүш керек да, результатты. Кылып аткан, шаардын ичинде кылып аткан иштерди. Вот ошол менен анан эл өзү мындай бир өзүнүн оценкасын берет да, баасын берет. Жакшы иштедимби, жаман иштедимби, кандай иштедим, эми убакыт көрсөтөт да. Бирок аракетибиз мына ушул. Мен биякта эми жалгыз баягы орусча жакшы сөз бар, один в поле не воин деген. Бул жерде мен жалгыз иштеген жокмун. Бул жерде команда бар. Командасыз эч качан жумуш иш жылбайт. Негизи ишкерлер менен болгон мамилеңиз кандай? Сизге карата бир коркутуу, үркүтүүлөр болдубу? Жок, андай эмнеге болмок эле. Биз ишкерлерге бут тоскон жокпуз. Ишкерлерге наоборот биз колдоо жүргүзүп атабыз. Эми мыйзам мындай эгер ишкер мыйзам бузуп атса, албетте мен чара көрөм. Ага мен демим да жетет, эрким да жетет. Мен баарын айтам. Ишкерлерге, өзүм кызматкерлериме да айтам. Өзгөчө ушул архитектура тармагы бар. Ушул биздин отдел бар, ушул архитектуранын, УМС бар. Баарын айтам. Ишкерлерге бут тоскоолдук кылбагыла. Мүмкүнчүлүк болсо жардам берип койгула кайра. Но бирок мыйзам бузуулар болсо, мына жакында эле ошол тротуарларга чыгып кеткендер, эми аларды кантип алба дейбиз. Да, анча-мынча болот, кээде чыгат, телефон менен суранышат. Эми бирөөнүкүн сиздикин алып, башканыкын албай койсом, алда туура эмес болуп калат. Эмне үчүн кетип баратып тротуар сиз жактан алынат, андан ары кайра тротуар жок болуп кетет. Андай болбош керек да. Мыйзам баарына тең болуш керек. Шаарды оңдоп атабыз, бирок эл муну туура кабыл алып атат. Мен ушул бир жакшы жагын айта кетет элем, эл түшүнүгү менен кабыл алып атат да. Эми баягы анча-мынча жилер чыгып кеткендерди алдырып атабыз, түшүнүп атышат, кайра ичине киргизип жасап алып атышат. Бирок мен дагы ошол өзүмдүн кызматкерлериме айтып келем да, бизнести кыспагыла. Ошол бизнес жумуш орундарын берип атат. Ошол бизнес бизге салык төлөп берип атат. Ошол салыктын түшкөн салыктын каражатынан биз ошол шаарды оңдоп атабыз, түздөп атабыз да. Ошол акча менен жасалып атат да көп нерсе, көп иштер. Бул жерде колдон келсе ошол бизнеске наоборот жардам бериш керек да. Мыйзам бузууларды албетте кылбоого жол бербешибиз керек. Жакшы. Башта айтып өттүңүз, Ош келечекке татыктуу шаар депчи. Анан бул менин соңку суроом болсун. Алдыдагы эң негизги 3 планыңызды айта кетсеңиз. Эми азыр ушул сууну аягына чейин чыгуу, таза суу, элди камсыз кылуу бул эң эле биринчи приоритеттердин бири турат. Бул суу маселеси, бул суу эми баягы бул өмүр. Суусуз адам жашай албайт. Ушул суу маселесин чечишибиз керек. Экинчи маселе ушул мына өзүңүз жана айтып кеттиңиз, тыгындар. Туура бул боюнча дагы мен жана айтып кеткендей, ушул эстакада, развязкаларды ошондойго уже биз кетишибиз керек. Мунун баары биз баягы жаңы нерсе эчтеке айткан жокпуз. Мунун баары башка шаарларда, башка өнүккөн мамлекеттерде мунун баары бар. Анан албетте ушул элдин мындай бир эл өзү дагы ушул кичине пейилин оңдоп, ошондой бир жакшы жагын айтып, жакшы жагын ошо бизге мындай бир сын пикир айтып турса, жаман жагын да айтат туура. Бирок ушул
жакшы жагын көбүрөөк мындай бир элге позитивдүү мындай бир сунушташ керек да. Анын үчүн биз дагы ошол мындай бир элге ылайыктуу, татыктуу шаарды жасашыбыз керек болуп атат да. Баягы жашыл шаар, коопсуз шаар, жарык шаар деген нерселерди киргизип, ушул жарандарыбыз мындай бир шаарда жашагандай бир болуш керек да. Атайын Супер Кеч порталына убактыңызды бөлүп маек бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз.